Украинадагы согуштан улам Орусияга дүйнөлүк басым күчөп, санкциялардын саны күн санап өсүүдө. Демек, Кыргызстандын экономикалык абалы мындан дагы кыйындары айдан ачык болуп калды. Орус акчасынын кунунун түшүүсү түз эле кыргыз сомуна таасир этип, чет элдик валютада карыз алган ишкерлер менен жарандар азыр айласын таппай турган маал. Бүгүн президент Садыр Жапаров ишкерлер менен жолугушуп, кризистен чыгуунун жолдорун талкуулады. Айтмакчы эл аралык ири компаниялар орус рыногунан кетээрин жарыялады. Демек, бул Россиядагы жумуш орундарынын кыскаруусуна алып келет жана ал жакта кыргыз мигранттар кайтууга аргас болот деген сөз. Ал арада дүйнөлүк банк Россиядан Кыргызстанга болгон акча которуулар 33%га чейин төмөндөйт деп прогноздоодо. Алдагы жарым саатта Капитал командасы соңку экономикалык кырдаалга сереп салат. Биз менен болуңуз. Украинадагы согуштан улам жалпы батыш өлкөлөрү, Америка Кошмо Штаттары жана Азиялык Жапония, Корея сыяктуу экономикалык гиганттар Россияга карата санкцияларын киргизүүдө. Буга өлкөдөгү негизги банктарды SWIFT системасынан чыгаруу, орус банктарына жана жеке тараптарга евро валютасын сатпоо, америкалык долларды Россияга чектеп киргизүү, дүйнөлүк MasterCard, Visa, Apple Pay'ден Россияны блоктоо кирет. Аны менен катар Орусиялык олигархтарга жана мамлекеттик чиновниктерге карата жеке санкциялар киргизилип, көп мамлекеттер орус жарандарына виза берүүнү токтотушту. Америка Кошмо Штаттары орус нефтисин сатып алуудан баш тартса, Европа орус газын жана мунайына болгон көз карандылыгын кыскартуу аракетин көрүүдө. BBC орус кызматы Россия терең экономикалык кризиске чөккөнүн жана дефолтко жакын калганын айтат. В среду открылись основные торги на Москве. Орусияда дефолт болобу орус экономикасын эмне күтүп жатат? 3-чү күнү Москвада соода биржасында негизги соодалар ачылган. Күтүлгөндөй эле күндүн башында рублдун куну $1 үчүн 120 рубль, ал эми 1 евро үчүн 130 рубльдан ашыкка чейин түшүп кеткен. Бул максимумду түзгөн. Айта кетчү нерсе, бийлик курсту жөндөй жана стабилдештирүү аракетин көрүп келет. Борбордук банк башында валюталык интервенция жасаган, бирок бул операциялар көпкө узаган жок. Валюталык интервенция бул регулятор же чоң уюм рынокко чыгып, валютаны сатып, рубльды сатып алат. Ушундай жол менен ал рынокты жана рубльдун курсун кармап тура алат. Борбордук банк буга алтын валюталык резервин жумшаган. Бирок Америка евробиримдик жана жалпы батыш өз санкцияларын Борбордук банкка карата да киргизип, анын резервтерин чектеп койгон. Борбордук банк өз резервтерин башка өлкөнүн борбордук банктарында сактайт. Ошондон улам ал башка валюталык интервенция жүргүзө албай калды. Мындан улам орус бийлиги башка механизмдерди ойлоп тапкан. Алар негизги экспорттоочу ири компаниялардын, биринчи кезекте Орусиянын негизги экспорту болгон нефть жана газ экспорттоочу компанияларды рынокко чыгып, экспорттон түшкөн валюталарын ички рынокко сатууну сунуштаган. Ушундан улам рыноктогу валюталык интервенциялар ушул компаниялар аркылуу жасалып жатат. Бул компаниялар азыр рубльдун курсун өтө катуу төмөндөп, ал эми доллар менен евро курсун асманга учуп кетүүдөн сактап турат. Азыркы күнү көпчүлүк адамдар Москвадагы магазиндерде компьютерлерге, компьютерлык техникаларга, курулуш материалдарына болгон баалар аябай тездик менен өскөнүн көрүп атат. Булар биринчи кезекте өскөн баалар. Жакынкы убакытта баалардын дагы өсүүсү күтүлүшү мүмкүн. Анын себеби импорттук товарларда гана эмес, товарлардын жеткирүү байланыштарынан улам тамак-ашка жана башка нерселерге болгон баалар да өсөт. Бул азыр деле болуп атат десе болот. Андан сырткары бааларга албетте көпчүлүк компаниялардын орус рыногунан чыгып атканы, ал жерде өндүрүштөрүн токтоп жатканы, Орусияга товар жеткирүүнү токтоткону же орус экономикасына кайсы бир инвестицияларды чектегени да таасир берет. Демек, Орусияда жашоо мындан ары кризиске чейинки убакытка караганда бир нече эсе кымбаттайт. Анын себеби рубльдун девальвациясы болсо, экинчи себеби бул компаниялардын орус рыногунан чыгып кетүүсү. Fitch рейтингдик агентствосунан кабатырланткан жаңылык пайда болду. Дүйнөлүк эң чоң рейтингдик уюмдардын бири бул Fitch, Standard & Poor's. Алар ар кандай карыз алуучулардын кредиттик жөндөмдөрүн баалашат. Алар карыз алуучуларга канчалык карыз берсе болот, алар кайра кайтарып төлөп бере алабы, өз милдеттенмелерин ишке ашыра алабы деп карашат. Fitch Россия дефолттук абалдын астында турат деп баалады. Ар бир агентствода өзүнүн шкаласы бар. Бул шкала боюнча Россиянын абалы дефолттон бир басым гана жогору турат. Бул агентствонун ою боюнча өлкөдө дефолттон качуу мүмкүнчүлүгү жок экендигин түшүндүрөт. Fitch'тин ою боюнча Орусия жана орус бийлиги көп акчаларды резервтерге сактап келген. 1 февралга карата бул резервтердин суммасы 175 миллиард рублейге бааланган.
Орусия ушул төмөнкү карыз резервтерине жараша акча салуу кооптуу болбогон стабилдүү экономика катары эсептелип келген. Биринчиден, эгер карыздын көлөмү аз болсо, аны төлөө да жеңил. Экинчиден, эгер бир нерсе болуп кетсе, аны резервтер менен жаап коюу мүмкүнчүлүгү бар болгон. Бирок азыркы күндө саясий эрк экономикалык факторлорго караганда күчтүү болуп калды десе болот. Ошондон улам агентство орус бийлиги өз карыздарын төлөйбү, төлөсө карыз алган валютада төлөп берүүгө макул болобу деп ойлонууда. Дефолт албетте бул жерде шарттардын курчуп кетүүсүнө бир триггер болушу мүмкүн. Бирок ал Орусияны кризиске алып барабы деген суроо ачык турат. Себеби орус экономикасы ансыз деле чоң кризистик абалдын ичинде болуп келүүдө. Азыр болсо тарыхтагы эң оор убакыттарды башынан кечирүүдө. Ошондон улам мындан кийин эмне болорун так айтуу мүмкүн эмес. Себеби мунун баары кийинки боло турчу санкциялардан көз каранды. Азыркы күндө талкууланып жаткан эң катаал санкциялардын бири бул Орусиянын негизги экспорттук товары болгон энерготармакка же болбосо нефть, газ жана көмүргө болгон санкциялар. Евро биримдик бул чараларды азырынча талкуулоодо. Азыркы күндө бул орус экспортуна болгон көз карандылыкты төмөндөтүү боюнча макулдашууга жетишкен, бирок толук баш тартуу боюнча кеп азырынча боло элек. Эгер евро биримдик орус энерго экспортунан толугу менен баш тартууну чече турган болсо, бул орус экономикасы үчүн чоң көйгөй гана эмес, бул кеңири тармактагы кризисти түшүндүрөт. Capital Economics даярдаган докладта ички дөң продукциянын көлөмү 25%га чейин түшүп кетүүсү мүмкүн деген тыянакка келген. Бул болсо гиганттык төмөндөөнү билдирет. Андан сырткары рублдун куну төмөндөп, доллар 200 рублга чейин жетип, инфляция 30%га чейин жетүүсү мүмкүн. Мындай учурда орусиялыктардын жашоо шарттары кескин түрдө төмөндөйт. Өлкөнү ар кандай компаниялардын банкрот болуулары жана дефолттор камтышы мүмкүн. Бул терең кризиске алып келип, ал кризистен чыгуу үчүн өлкөгө көптөгөн жылдар керектелет. Аларда ондогон дүйнөлүк компаниялар Орусия рыногунан кетүү жана ал жактагы өндүрүштөрүн жабуу чечимдерин жарыялады. Алардын катарында BMW, Volkswagen, Lego, IKEA, Toyota сыяктуу жүздөгөн ири бренддер бар. Соңку маалда булардын катарын McDonald's, Starbucks, KFC толуктап, бүтүндөй Россия боюнча ресторандарын жабууда. Бул тамактануу жайлардын көбүндө кыргыз мигранттары иштеп келгени айтылат. Андан тышкары бирле IKEAнын жабылуусу 15 000 кишини жумушсуз калтырса, Тольяттидеги Renault Logan жана Nissan машиналарын чыгарган заводдун жабылуусунун артынан 35 000 киши жумушсуз калат. Демек, бул Россиядагы жумуш орундарынын кескин кыскаруусуна алып келет. Жыйынтыгында ал жактагы кыргыз мигранттар кайтууга аргас болот деген сөз. Бир Алмаз деген бир мигрант блогер бар интернетте, ошол жакшы айтты, түшүндүрдү. Азыр көптөгөн автоконцерндер жумуштан иштерин токтотуп атат Россияда. Алар токтотсо, ал жердеги жүздөгөн, миңдеген Орусия жарандары жумушсуз калса, алар башка жумуш издейт. Ошол эле мигранттардын жумуш ордун талашат. Мигранттар жумушсуз калат. То есть бул жанагы рублдун куну түшкөндөн тышкары, анын артынан сомдун куну түшкөндөн ары жумушсуздук да көбөйөт. Анан мен ойлойм да бир канча деген миңдеген мигрант кайтат айласыздыктан. Анткени биринчиден айлык мүмкүн Бишкектеги айлыкка жакын болуп калат, рублдун жаңы курсу менен эсептегенде. Экинчиден негизи эле жумушсуздук болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн азыр ар кандай да нерселер болуп атат, мына жаңы эле окудум. Ашан деген супермаркетте продуктларга чектөө киргизип атты Россияда. 10 килограмм кумшекер жана мынча литр майдан көп сатпайбыз депчи. То есть бул чектөөлөргө да байланыштуу мигранттар кайтышы мүмкүн айла жоктон. Эми өкмөт эмне кылыш керек? Өкмөт мүмкүн кыска мөөнөттө башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Мына Түштүк Кореяда көп бизде мигранттар, Жапония, Германия баарында эле көптөгөн жумушчулар керек. Эми Турция жана башка өлкөлөр бир канча бөлүгүн ошол жака сорттош керек. Ал арада Дүйнөлүк банк Россиядан Кыргызстанга болгон акча которуулар 33%га чейин кыскарат деп прогноздоодо. Кыргызстан мигранттардын которууларынан көз каранды өлкө. Акча которуулардын жалпы көлөмү өлкөнүн ички дөң продукциясынын дээрлик 3/1 барабар. 2020-жылдын жыйынтыгын алып карасак, Россиядан Кыргызстанга акча которуулардын көлөмү 2 миллиард 600 миллион доллар түзгөн. Ал эми Россияда иштеген кыргыз жарандарынын саны ар кандай маалыматтарга караганда 600 миңден 1 миллион кишиге чейин жетүүсү мүмкүн.
Ал арада кыргызстандык мигранттар Россиядан өз мекенине акча которуда кеңири колдонуп келген Western Union дүйнөлүк кызматы Россиядагы ишин 24 марттан баштап токтоторун айтты. Аны менен катар Visa жана MasterCard төлөм системалары Россиядагы ишин толугу менен токтотуп, орус жарандарынын банк карталары иштебей калды. Кыргызстандын банк системасына бул кандай таасир этет? Несмотря на геополитическую ситуацию в мире, платежная система кыргызской... Дүйнөдөгү геополитикалык абалга карабастан, Кыргызстандын төлөм системасы стабилдүү жана туруктуу иштөөсүн улантууда. Коммерциялык банктар штаттык режимде ишин улантып, толук финансылык кызматтарды, анын ичинде жарандар пенсиялык, пособиялык жана башка төлөмдөрдү алууга арналып, 2006 жылы чыгарылган эл карт төлөм картасы жана Visa MasterCard сыяктуу эл аралык төлөм системаларынын иштөөсү уланууда. Бул жылы болуп жаткан ажиотаждык суроо талапты жана паниканы алдын алуу үчүн Улуттук банк коммерциялык банктарга эл аралык төлөм карталарда колдонгон кардарларына кошумча жергиликтүү эл карт карталарын чыгарууга чакыруу үчүн иш-чараларды жүргүзүүнү сунуштады. Бул кардарлар эч кандай кемчиликсиз түрдө накталай эмес төлөмдөрдү жана операцияларды жүргүзүү үчүн жасалат. Visa компаниясынан чектөөлөр процессинг борборлоруна таасир этпей тургандыгы жана биздин коммерциялык банктар штаттык режимде иштөөнү уланта бере тургандыгы жөнүндө кошумча маалымат келип түшкөн. Было получено уведомление от компании Visa о том, что данные ограничения не отразятся на процессинговые центры, и наши коммерческие банки могут осуществлять свою деятельность в штатном режиме. Россия Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртү 2021 жылы 2,5 миллиард доллар түзгөн. Бирок мунун басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 2 миллиард 17 миллиону Кыргызстан Россиядан сатып алган импорттун үлүшүнө туура келет. Ал эми Кыргызстан Россияга болгону 333 миллион долларлык товар экспорттаган. Эми Россиянын өзүнөн эле былтыр бир 740 миллион долларга күйүүчү майлар келген, бензин, солярка жана башка. Андан тышкары дагы бир 400 миллион доллардан ашык башка товарлар келген. Анын ичинде буудай, май, өсүмдүк майлары, кум шекер, ундан чыгарылган ар кандай заттар, эми көп нерсе келет. Курулуш материалдар, темир, жыгач жана башка. Азыр Россиядан анын баары келе берет, бирок маселе азыр эмне менен төлөйбүз. Кыргыздын экономикасынын туруктуулугу. Эгер азыркы курс менен эсептегенде эле былтыр 2,7 миллиард доллар келсе мигранттардан, азыркы эле курс менен кайра санап чыкса, уже 1 миллиард доллардан ашыгыраак, азыраак акча келет. Демек, ошол акчанын ордуна кайсы акча менен биз ошонун баарын сатып алабыз. Эми сом менен бизге эч ким сатпайт, рубль менен да сатпайбыз дешти. То есть доллар азыр юань жөнүндө сөз болуп атпыр, бирок юаньды деле баары долларга сатып алыш керек, ал деле юаньды бизге эч ким бербейт. То есть маселе өтө көп чындыгында азыр. Бизде да Кыргызстанда эми аздыр көптүр бир 100дөгөн ишканалар бар. Завод, фабрика жана башкалар. Кайра иштетүүчү ишканалар. Көптөгөн чийки заттарды, жабдыктардын ар кандай бөлчөктөрү сырттан келет. Ошол эле Европадан жасалган жабдыктар Россия аркылуу келет. Анткени Евразес аркылуу же ушул СНГ аркылуу башчылык өкүлдөрү ошол Москва, Петербургда жайгашат да. Биз демек анын баары азыр Россиядан заказ бере албай калат. Түзмө-түз кайра Европага чыгыш керек болуп калат, ал бир канча убакыт алат, логистика маселеси бар. Кысасы бул экономика бир топ эле сокку берет. То есть кеминде 1-2 ай жаңы форматта иштегени үйрөнгүчө бир топ убакыт кетет, токтоолор болушу мүмкүн. Акыркы бир нече күндүн ичинде кыргыз сому негизги валюталарга карата 20%га чейин арзандап кетти. Демек, кыргызстандыктар чет элдик валютада алган кредиттер 20%га чейин кымбаттады. Андан сырткары Улуттук банк учеттук ставканы 8,5%дан 10%га чейин жогорулаткан. Демек, коммерциялык банктардагы кредиттердин баасы дагы жогорулайт дегенди билдирет. Юрист Фатима Юкубаева бизнести валюталык коркунучтардан сактоо үчүн бир канча аспектилерди карап чыгууну сунуштайт.
Келишимдерге кошумча келишим түзүү менен чет элдик валютанын курсун фиксациялаңыз. Часто договорные обязательства, то есть стоимость контракта. Экспорт жана импорт кызматтарга жана товарларга болгон баа чет элдик валюта менен аныкталган. Андыктан азыркы шарттарды жана Россияга коюлган санкциялардын бизге тийгизе турган таасиринен улам биздин акчанын сатып алуу жөндөмдүүлүгү өзгөрөт. Инфляциянын көлөмү бийик болот. Ошондуктан бизнес үчүн коркунучтарды азайтуу маанилүү. Мисалы өз контрагенттери менен же башка өнөктөштөр менен милдеттүү төлөмдөрдү улуттук валютага которуу жөнүндө кошумча келишимдерди түзүү. Эгер контрактта төлөм улуттук банктын курсу менен $1000 деп аныкталган болсо, анда аны туруктуу $1.90 менен төлөөгө келишим кылуу же улуттук валютада төлөө боюнча макулдашуу керек. Себеби валюталык тобокелдиктер кыргызстандык бизнеске, товарлардын жана кызматтардын баасына жана акыркы колдонуучуга терс таасирин тийгизет. Анткени акыр аягында биз ошол эле бир бөлкө нанга, 1 литр сүткө мурдагыдан кымбат төлөп калабыз. Алгачкы келишимдеги төлөмдөр жана милдеттемелер чет элдик валютада көрсөтүлгөндөн улам. Ошондуктан биринчи эле кеңеш улуттук валюта менен төлөмдөрдү жүргүзүү жана келишим менен туруктуу курсту бекитип алуу керек. Муну контрактка кошумча келишимдерди киргизүү менен жасаса болот. Путем заключения дополнительного соглашения к контракту. Кредиттер жана төлөмдөр боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну банктан өтүнүңүз. Что касается ипотеки и вообще контрактов с банком. Ипотека же банктар менен болгон контракттарды алсак, алар макул болбосу мүмкүн. Алар курстун айырмачылыгынан пайда тапкандан улам мындай нерсеге макул болбойт. Алар кайрымдуулук уюм эмес да. Мындай учурда сүйлөшүү маанилүү. Ал жерде кредиттик линия каралат. Албетте ипотека болгондо макул болбошу мүмкүн, бирок башка кредиттер, мисалы бизнеске болгон кредиттер болгондо, анда алар өзгөртүүгө макул болгон учурлар менин практикамда кездешкен. Ошол эле локдаун учурунда доллар 69 сомдон 84 сомго өскөн. Ошондо биз кардар менен чогуу банкты улуттук валютага которууга көндүргөнбүз. Албетте мындай прецеденттер бар. Бирок көбүнесе алар бизнес кредиттер боюнча, колдонуучу кредиттер боюнча мындай нерсе аз болот. Албетте кредиттик кеңешке арыз жазып, ставканы азайтып же улуттук валютага которуу боюнча суранып аракет кылып көрсө болот. Бирок эгер банк бул нерселерден баш тартса, тилекке каршы алар туура эле аракет көргөн болуп калат. Себеби карыз алган киши ал карызды аларда өзүнүн ар кандай жыйынтыктарга даяр экенин көрсөткөн көптөгөн документтерге кол койгон. Албетте аракет кылып көрүш керек. Аракет кылып болгон жолдорду карап көрүү зарыл. Себеби андан кийин бул пайдалуу эмес шарттар менен соттошо турган болсо дагы, сот бул маселени сотко чейин чечүүгө эмне аракет көрдүңүз деп сурайт. Эгер адам буга жооп бере албаса, бул ага каршы колдонулушу мүмкүн. Ошондуктан менин кеңешим юрист менен болобу же юристи жок элеби. Договорной либо изменили там национальной валюте. Соода тармагында бартер механизмин колдонсо болот. Конечно, с каким-нибудь, например, в торговых... Банк менен келишимдин курсун алмаштыруу боюнча келишкенге аракет кылуу керек. Соода тармагында бартер менен макулдашса болот. Бул дагы бир механизм. Мисалы товардын баасын сөзсүз аныктап алып, аны ошо бартер менен төлөйбүз десе болот. Антпесе үстүнө дагы кошумча төлөөгө туура келип калышы мүмкүн. Жалпылап айтканда, бул жерде чечим катары $1.85-90 сом турат деген келишим курсуна өтүү дээрлик мүмкүн эмес. Бирок улуттук валюта менен төлөө келишимин түзүү мүмкүн. Экинчиси, эгер соода боюнча кеп болсо, анда бартерге макулдашса болот. Ал эми банктар жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда кредиттик кеңештин атына кредиттик ставканы өзгөртүү же улуттук валютага которуу боюнча арыз жазса болот. Кредита в национальную валюту. Ал арада Кыргызстандык 25 бизнес ассоциация президент Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жолдоп, ишкерлердин кредиттерин реструктуризациялап, чет элдик валютадан сомго которуу өтүнүч менен кайрылышты. Улуттук валютанын мындай олуттуу арзандашы финансылык мекемелердин кредиттик портфелине жана карыз алуучулардын абалына кесирген терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп чоочулап жатабыз. Соңку 7 жылда сомдун АКШ долларына карата курсу 58%, ал эми акыркы 5 жылда 40% арзандады. Кредиттик мекемелер ири бизнес кредиттерине келгенде чет элдик валютада гана карыз берүүгө даяр. Акыркы 5-7 жылдан бери кыргызстандык ишкерлер доллар менен алган насыяларын сом менен 44%га чейин ашыра төлөөгө аргас болгон кырдаал түзүлдү. Мындай пайыздык чендер ишканалардын басымдуу бөлүгү үчүн жеткиликтүү эмес деп айтылат бизнес ассоциациялардын ачык катында. Ишкер коомчулук абалдан чыгуу үчүн төмөнкү чараларды сунуштайт.
Биринчиден, Улуттук банк тарабынан свеп инструменттеринин активдүү колдонууну баштоо. Бул инструмент өлкөнүн кредиттик мекемелерине доллар менен колдонуунун ордуна Улуттук банктан сомдун ликвиддүүлүгүн алууга мүмкүндүк берет. Буга ылайык кредиттик мекемелер насыя алуучуларга улуттук валютадан насыя бере алышат. Бул өлкөнүн ишканаларынын ишин турукташтырат жана алардын валюта курсунун кескин өзгөрүүсүнөн көз карандылыгын азайтат. Мындай тажрыйба Кыргызстанда 2016-жылы колдонулуп, Улуттук банктын жардамы менен калктын чет элдик валютадагы ипотекалык насыялары сомго конвертацияланган. Бул мамлекет тарабынан калкка олуттуу социалдык колдоо болуп, иш жүзүндө бул инструменттин натыйжалуулугун көрсөттү деп белгиленет кайрылууда. Мындан тышкары, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан алынган насыялык карыздарды улуттук же орус валютасына конвертациялоо мүмкүнчүлүгүн караштыруу зарыл. Анткени бул мекеме менен көптөгөн ишканалар өз ара тыгыз байланышта иш алып барышат. Ошондой эле андан ары насыяларды кыргыз же орус валютасында берүүнү карап чыгуу зарыл. Кредиттерди узак мөөнөткө реструктуризациялоо, кредиттик каникулдарды берүү жана жергиликтүү ишкерлерге жана ишканаларга чоң финансылык жүктү азайтуу үчүн зарыл болгон башка инструменттерди колдонуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу зарыл деп айтылат билдирүүдө. Ар кандай кризистик учурлар болгондо ар бир өлкө өзү менен өзү калып калат экен да. Ошол себептен азык-түлүк коопсуздугу бул жөнөкөй эле мындай сөз болбой эле, бул чынында эле актуалдуу, курчтуу, ар бир өлкө үчүн маанилүү мындай суроолордон бири да. Бүгүнкү күндө 2009-жылы Кабинеттер министрлигинин жарлыгында 9 продукция аталган. Ушул 9 продукция боюнча биз ар бир өлкөнүн өзүнүн эмеси бар, продукциялары. Биз өзүбүздү мониторинг жана баа берип, биз көз карандыбызбы же көз каранды эмеспизби деген бааны берип алсак болот да. Бул эмне, кандай продукциялар? Бул сүт продукциялары, бул нан продукциясы, бул эт, бул жумуртка, бул суу май, ошого окшогон продукциялар бар. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздү сүт азыгы менен, картошка менен өзүбүздү камсыз кылып алат экенбиз. Калган 6-7 продукция менен биз тилекке каршы көз карандыбыз. Ошол себептен албетте азыркы болуп аткан учур, мына валюта базарында доллар көтөргөндөн бул биздин фермерлерге, биздин калкыбызга абдан таасирин тийгизет да. Министрлер кабинети Улуттук банк менен биргеликте өндүрүүчүлөрдүн валютадагы кредиттерин сомго которуу боюнча иш-чаралардын пакетин азыр даярдоодо. Экономика министринин айтымында валютадагы кредиттерди сомго которууда $1.85-90 сомдун тегерегинде саналат. Ал эми айырманы өкмөт бюджетин эсебинен толуктайт. Министрлер кабинети антикризистик иш-чаралардын пакетин даярдап, кризис менен күрөшүүдө ишкер коомчулук менен тыгыз иштешүү ниетин билдирет. Наша задача как органов государственного управления не допустить резких изменений. Мамлекеттик бийлик органы катары биздин ишибиз бул баалардын кескин өзгөрүп кетүүсүнө жол бербөө. Мындай түшүнүксүз, стабилдүү эмес кырдаалда бизнеске дагы, элге дагы бул нерсени жеңил өтүүгө жардам берүү. Мен буга чейин да бир канча жолу биздин ишкерлер аябай ийкемдүү экендигин айтып келгем. Кыргызстан буга чейин ар кандай кризистик окуяларды баштан өткөргөнбүз. Бизнес кандай оор шарт болбосун, ага адаптация боло алат. Биз бизнеске ушундай кырдаалдан эң аз жоготуу менен өтүүгө жана жаңы кырдаалга көнүүсүнө жардам беришибиз керек. Эгер текшерүүлөрдү ала турган болсок, биз азыр варианттардын бири катары бизнести текшерүүгө киргизилген мораторийди узатууну карап жатабыз. Санкциялардын кыйыр таасири коркунучтардын бири гана. Алдыда Кыргызстан өзү түздөн-түз эл аралык санкциялардын алдында калуу коркунучу бар. Бул Орус-Украин окуясындагы Кыргызстандын расмий позициясына жараша болот. Буга чейин Украинанын президенти Зеленский Кыргызстан менен Грузиядагы элчилерин Киевге консультация үчүн чакыртып алган эле. Бирок президент Садыр Жапаровдун парламенттеги соңку сөзүнөн кийин Украинанын депутаты мындай жагдайда Кыргызстандын калыстык позицияны карманганы агрессияны жактаганга караганда алда канча жакшы деп айтты. Президент Садыр Жапаров парламентте сүйлөгөн соңку сөзүндө биринчи жолу согушту оозанып, Кыргызстан бул жагдайда калыстык тарапта болот деп айткан. Кийинчерээк вице-премьер-министр Эдил Байсалов калыстык бул адилеттик деген мааниде айтылганын өзүнүн Твиттер баракчасына жазып, Кыргызстан башынан эле зомбулукту токтотуу жана тынчтыкты орнотуу тарапта деген. Кыргыз бийлигинин мындай позициясы өлкөнү санкция коркунучунан сактап калуу аракети. Я в глубине души
абсолютно уверен, что президент Жапаров... Мен президент Садыр Жапаров Кыргызстандын өнүгүүсүн каалашына толук ишенем. Менин оюмча, ал өз өлкөсүнүн жарга түшүп кетүүсүн каалабайт. Өзүн өзү сактоо инстинкти жана кандай болгон күндө дагы өлкөсүнө болгон сүйүүсү бар. Менин оюмча, ал азыр оор бир тандоонун алдында турат. Бирок мындай учурда альпинисттер жипти кесип салышат. Бул тоголордун мыйзамы. Эгер сенин көзүңчө бирөө жардан кулап бара жатса, жана сен аны сактап кала албай турганыңды түшүнсөң, анда сен жипти кесесиң. Себеби же экөөң чогуу өлөсүң, же ал жалгыз өлөт. Азыр бул сыяктуу аналогия жагымдуу болбосу мүмкүн, бирок азыркы шарттар деги эле жагымдуу тандоолорду калтырбайт. Менин оюмча, биз азыр бир чечкиндүүрөөк позицияны тандап алуубуз керек. Жарандар жөнүндө айтсак, биз эч качан бардык нерсе чечилген, эч нерсени чече албайбыз, сухариктерди даярдайлы деп ойлобошубуз керек. Азыр нейтралитеттин убагы өттү. Нейтралитет бизди санкцияга алып келет. Дагы бир нерсе, биз баарыбыз санкция кандай олуттуу экенин түшүнүшүбүз керек. Кыргызстан эч качан санкциялардын алдында болгон эмес. Бирок азыр биз санкцияларга дуушар болсок, бул биздин жашообуздун бардык тараптарына таасир этет. Себеби Россиядан айырмаланып, биз дээрлик эч нерсе өндүрбөйбүз. Мүмкүн бизде Кытай жана Россия сыяктуу өнөктөштөрүбүз калуусу мүмкүн. Дагы Казакстан болушу мүмкүн. Бирок Казакстан чыдап турса, ал дагы санкциялык тизмеден сырт калышы ыктымал. Ошондо керек болсо, Казакстан дагы биз менен соода жүргүзө албай калат. Себеби санкцияга дуушар болгон өлкө менен соода кылса, ал дагы автоматтык түрдө санкцияга дуушар болот. Ошондо биз азыркы күндө колдонгон көп нерселерден кур калабыз. Мисалы, биз Европа жана Япониядан, Америкадан машина сатып келе албайбыз. Биз тетиктерди, техниканы сатып ала албайбыз. Биз компьютерсиз калабыз. Биздин компьютерлер түгөнгөндө андан башка компьютерлер болбойт. Ошондо Кытай менен көбүрөөк алака кылганга мажбур болобуз. А Кытай болсо аябай оор өнөктөш. Ал эч нерсени жөн жасабайт. Эгер санкцияларга дуушар болсок, бизди ушундай экономикалык чөлгө айлануу коркунучу күтүп турат. А тобокелчиликтер жогору. Превратимся в экономическую пустыню, если мы попадем под санкции. Жагдай мындан ары кандай болуп өнүккөн күндө дагы дүйнөлүк экономика ири кризиске кептелери айдан ачык болуп калды. Кыргызстан экономикалык кризиске канчалык батаарын боолгоп айтууга азыр эч ким батын албайт. Айрыкча өлкөнүн валюталык өзгөрүүлөрдөн чоң запкы тартып, сомдун кунунун төмөндөшү бир жагынан өлкөнүн тышкы карызын көбөйтсө, экинчи жагынан калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн начарлатып жакырчылыкты күчөтөт. Андыктан бийлик алды менен ишкерчилик эркиндикке шарт түзүп, инвестициялык климатты жакшыртып, бизнеске болгон басымды, мамлекеттин экономикадагы катышуусун азайтып, демократияны күчтөндүрүүсү зарыл. Албетте, сиз айткан биринчиден эркиндик, экинчиден негизги адилеттүү мыйзам, система, коопсуз жана мүлккө кол тийбестик деп айтабыз. Ошол сот системанын көз карандысыздыгы, эркиндиги, сот система өзү менен өзү адилеттүү иштеш керек. Анын үстүнөн силердин айлығыңарды көбөйтөм, азайтам, ротация кылам, кылбайм деген сөздөр болбош керек. Сот система өзүнө иштеткен бир система керек. Эми кең байлыкка бай өлкөлөр бар, ошол эле Казакстан, Россияга окшогон биздин коңшу өлкөлөр, Түркменистан, эми алардын авторитардык системасына карабай, кээ бир сырттагы инвесторлор ишканаларды аччы. Анткени ал жерде спрос бар. Спрос бар дегенде нефть сатылат, газ сатылат, жана башка нерселер сатылып, акча бар. Ошол акчанын бир канча бөлүгүн бизнес кылып, өзүнө киреше катары көргөнгө ачылат. Кыргызстанда андай нерсе жок. Бизде Кыргызстанда жалгыз мындай утуш көрсөтө турган нерсебиз коопсуз, адилеттүү, ачык, айкын системаны инвесторлорго көрсөтө алсак, бул берки кең байлыктары бай өлкөлөр бирок авторитардык система караганда дагы кийин утабыз баары бир акыры эгер ошону түзө алсак. Демек, ошакты көздөй бийлик дагы баарыбыз ойлонуп ошакты көздөй кымылдашыбыз керек. Эгер биз муну кыла албасак, анда жумушсуздук болот, элдин кирешеси азаят. Вот как американцы говорят, типа жизнь подкидывает тебе лимонов кислых, сделай лимонад, да? Америкалыктар айтат го, эгер турмуш сага кычкыл лимон берсе, андан лимонад жаса деп. Биз бул абалдан эмне пайда көрө ала турганыбызды ойлошубуз керек. Мен жалгыз эле экономикалык пайда жөнүндө айтканым жок. Бизде Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу чыныгы көз карандысыздыкты алууга мүмкүнчүлүк пайда болууда. Бул аябай олуттуу маселе. Бизди жакырчылыктын себеби бул эгемендик маселесинде. Эгер биз көз карандысыздыгыбызды бекемдебесек, анда биз дүйнөдөгү эң жакыр өлкө боюнча кала беребиз. Азыр бизде чыныгы эгемендикти алуу мүмкүнчүлүгү пайда болуп жатат. Бул биздин баардык көйгөйлөрдүн өзөгүн чечип бере алат. Эгер көйгөйдүн өзөгүн чече алсак, анда башка көйгөйлөр өзүнөн өзү эле чечилет.
Биз көйгөйлөрдү чечүү жолун таба алабыз. Биздин элибиз абдан мыкты, ишкерлерибиз бар. Бизге эркиндик гана керек. Эркин экономика болбосо Кыргызстанда такыр өнүгүү шансы жок. Эгер эркиндик болбосо, анда ойлонуу жөндөмү бар кишилер өлкөдөн чыгып кетишет. Жакынкы жылдарда эмес, жакынкы айларда биз өлкөдө чыныгы өзгөрүүлөр болгонун, ишкердик үчүн эркиндик пайда болгонун сезишибиз керек. Должны быть сделаны очень быстро. Всем понятно, что нужно делать. Азыр дүйнө чоң сыноо менен беткелип, дүйнөлүк саясаттын, экономиканын табияты түп тамырынан өзгөрүп жатат. Бул өзгөрүүлөр маалында Кыргызстандагы өз жолун таап, эгемендүүлүгүн бекемдеп, экономикасын кубаттандырууга алы келет деп ишенип туралы жана мунун баары ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү жана жоопкерчилиги экенин унутпайлы.